Бүгүн кала тургундарынын көпчүлүгү иш күнүн бир нече саат кичи автобустарды күтүүдөн баштады. Анткени маршруттук каттамдардын айдоочулары кайрадан иш таштап, жарандарды ыңгайсыз абалга калтырды. Таң атпай жолго чыккан жүргүнчүлөр автобус менен троллейбус күткөн. Бирок алардын ичи толо болгондуктан барчу жерине жөө жетүүгө аргасыз болгондору да бар. У себя в Кокжаре, село Кокжар, простояла. Мен Көкжарда күн бою маршрут күтүп турдум. Такыр келбегенден бул жакта автобус келет чыгар деп жөө келдим. Ушундай ысыкта басуу да аябай кыйын болуп калат экен. Жоқ та пустой. Эч кимиси каттабайт го. Булар эмне каттабайт экен билбейм, баасын көтөрөлү деп атышат го. Анан булар деле биз сыяктуу карапайым элдер эле түшөт да маршрутка. Анан иштей берсе болмок, эми пока өкмөт кичине оңолуп өзүнүн немесине келгичекти. Кечип атат баары эле кечиккендер, кечикпегендер кетип атат. Жок, ушул жол киресин көтөрүп берип койсо болмок, эмне проблема болуп атат да. Эл деле уже макул, биз деле макулбуз, 20 сом болсо да макул. Буга чейин айдоочулар жол кирее акысын 10 сомдон 15 сомго көтөрүүнү талап кылып, бир нече жолу иш таштаган. Анда мэрия алардын маселесин май айына чейин чечип берүүнү убадалаган. Азыр өлкөдө азык-түлүк, күйүүчү май, унаа тетиктери кымбаттап, каттамдар өзүн-өзү да актабай калды дейт икичи автобустардын айдоочулары. Водительдерне последний сорттогу кишилер билбейм. Уважение жок да, кыскасы айтканда. Бизде мындай өкмөт мына уже 3-чү жол болду бул жерде. Канча жол болуп кетти? 3-чү жол болду. Уже бул предел болуш керек да. Айдан айга жылдырып. Мисалы үчүн депутаттар чечип бермек. бүгүнкү күнгө негизи чечилмек. Бирине деп чечилмек, бири да жок. Андан уже буларда каникул болмок. Майда чечилмек болчу. Биз 10 сомго кандай случайда макулбуз. Солярка мына 30 сомго алып келсин. Запчасти мурунку бага алып келип койсун, болду. Биз ошол убакта ошол эле нерсе иштей беребиз 10 сомго. Пенсионерлерди да алсынбы? Мына карасаңыз, 30 сом менен 45 сомдун айырмасы бар да, туурабы? 30 сом менен 45 сомдун айырмасы бар. Колодканы 350 сомдон алчубуз. Азыр 700 сом. Балдар чогулду. Мына бүт кымбаттады. Май, сай, эми баарыңар билесиңер. Жашоо турмуш кандай болгонун. Эми мына 5 айдан бери жол кирени 5 сом кошкон ордуна 5 айдан бери чоюп жүрүшөт. Мына ана деп. Мындай кабыл срочный кабыл алган депутаттар кабыл алып алышпы өздөрүнө ылайыктуу кылып туруп эле. Бир эле күндө кабыл алып эртеси кол койдуруп приказын чыгарып коюп атат. Биздики эмне? 5 айдан бери жүрүшөт. Коомдук транспорт каттамдары тууралуу Бишкектин транспорттук блок боюнча вице-мэри Руслан Акылбеков билдирүү жасады. Ал азыркы тапта кырдаалды жөнгө салуу үчүн кошумча транспорттор тартылып, түшүндүрүү иштери жүрүп жатканын айтат. Буга байланыштуу токтом долбоору шаардык кеңешке жөнөтүлдү. Анткени тарифке экономика жана финансы министрлиги анализ жүргүзүп, жол кирини жогорулатууга макул болгон. Ал мыйзам чегинде биз аны алышыбыз керек болчу, себеби энди бул жалпы коомчулукка таандык нормативный акт болуп калып атат. Биз аны кече алдык, кече түштөн кийин алдык, кече түштөн кийин алып, нарышына алып кетип тездетип берсеңиздер деп, ошо карап бериңиздер деп нарышына алдык. Бүгүн уже түштөн кийин биз Кудай буйрса киргизебиз өлкө кеңешинин кароосуна да. Бул маселе жогорку кеңештин бүгүнкү жыйынында да талкууланды. Анда депутат Марлен Маматалиев каттамга чыкпай койгон маршруттук каттамдардын лицензиясын башка компанияларга берүүнү сунуштады. Ал буга чейин бирөө 700 автобусту бекер алып келели, бизге линия бергиле десе мэрия макул болбой койгонун билдирди. Эгер парламент тарабынан тийиштүү органдарга протоколдук тапшырма берилбесе, жыл сайын ушундай кырдаал жараларын айтат. Жылдан азыр коллега айтып кеткендей, коомдук транспорт боюнча маселе көтөрүлөт. Мына бүгүн да ушул маршруткалар алардын айдоочулары эмес, ошолордун ээлери бир 5-6 эле бир уюштуруучу ар дайым ушундай саботаж кылат да. Буну мен саботаж эмес, буну мен ультиматум деп айтат элем да. Эми мэрия менен чечише албайм маселени. Элди эмне кыйнайт? Элде эмне күнөө? Бишкек шаарынын жүргүнчүлөрүнө 42 жеке маршруттук компания кызмат көрсөтөт. Кичи автобустардын саны 3000ден ашат. Транспорттук блок боюнча вице-мэрдин айтымында маршруткадан көз каранды болбош үчүн шаарга 1,5 миңдей автобус керектелет. Анын 350син алдыруу боюнча сүйлөшүүлөр жүргүзүлгөн. Алар июль-август айларында келиши күтүлүүдө. Айжамал Майлиева, Самат Төлөтакунов, 5 канал.